Нарын облусунун тургундары муктаж болгон бул медициналык тейлөөнүн жетишсиздиги болчу. Элдин муктаждыгын чечүү үчүн Агахан өнүктүрүү уюму Нарын шаарына медициналык борбор ачкан. 2016 жылдан бери жергиликтүү калк мындай эл аралык деңгээлдеги акыркы үлгүдөгү медициналык жабдыктар менен кызмат ала башташты. Дарыгерлердин белгилешинче, акыркы убакта көз оорулары менен жабыркагандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Бул жайда көз ооруларын аныктоо үчүн медициналык аппараттын жетишсиздигинен улам жергиликтүүлөр борборго барып убара тартышчу. Эми минтип Кыргызстанда сейрек кездешкен заманбап аппарат ишке киргенден бери бейтаптарга сапаттуу кызмат көрсөтүп, оорунун жыйынтыгын бат аныктап беришүүдө. Көз оорулар бөлмөсү бул Агахандагы ачылгандан бери элдер билип башташты. Кыргызстандан булуң бурчунан келип жатышат. Себеби биздин аппаратуралар өзгөчөлүгү бар да. Мисалы үчүн бизде Нарында бул аппараттар жок. Калк саламаттыгы үчүн кызмат кылган коммерциялык эмес жеке медициналык борбордо көрүүнү акысы анчалык деле кымбат эмес. Элдин капчыгына ылайыктуу эле баада. Аталган жайга бир күндө 35-40ка чейин дартынан даба издегендер келет. 2018-жылы 1500гө чукул бейтаттарды кабыл алган. Бул борборго келгендердин саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу күндөн күнгө көбөйүүдө. Мага мисалы невропатолог менен педиатрлардын көргөндөрү абдан жагат. Биз ошо атайын ошо невропатолог, педиатрга атайын ушул Агахан медициналык борборуна келип турабыз да. Аталган борборду ишке берүү үчүн Агахан өнүктүрүү уюму каржылык колдоо көрсөткөн. Жалпысынан ага 1 миллион 200 миң АКШ доллары керектелген. 12 профилдүү дарыгерлер иш алып барышат. Анын ичинен 4 дарыгер дайыма отуруп, постоянно 9-дан 5-ке чейин иштейбиз. Калган 8 дарыгер саатка келип иштеген дарыгерлер. Теңир толуктар үчүн дагы бир ыңгайлуулук бул Нарын облустук бириктирилген ооруканасына жайгашкан телемедициналык кызматтын бар экендиги. Бул жерде кызмат көрсөтүүнүн өзгөчөлүгү бейтаптар жеринде туруп эле интернеттен жардам аркылуу дарыгер бейтапка квалификациялуу кеңеш, изилдөөлөрдү жана дарылоо боюнча багыт бере алышат. Келгендердин басымдуусу хирургтун жана балдар дарыгеринин кеңешине муктаж. Проекттин максаты ушул убакыт экономдоо, ошол келген пациенттердин акчасын экономдоо максатында ачылган. Биздин проект боюнча биз бул Нарында эле туруп, Бишкектеги керектүү специалисттерден консультация алганга, биздин врачтарды, ординаторлорду окутканга ачылган проект болуп эсептелет. Проекттин негизинде бизге 150 миң сомдун тегерегинде оборудованиялар алынган, интернет линиялар тартылган оптика волоконнун негизинде. Андан тышкары бул өзүбүздүн врачтарды окутканга да мүмкүнчүлүктөрү бар. Эскерте кетсек, буга чейин тоолуу Нарын облусунда саламаттыгын сактоодо тиешелүү аппараттардын жетишсиздигинен улам Бишкек шаарына барышчу. Минтип Агахан өнүктүрүү уюмунун колдоосу менен заманбап медициналык жабдуулардын келиши карапайым калк үчүн ыңгайлуу болуп калды. Алыстап жол жүрбөй өз аймагында эле ден соолугуна кам көрүшүүдө. Дөөрөт Канатбеков, Бексултан Абиев, Ынтымак, Нарын облусу.